Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев учурда оор абалда ооруканада. Жакындарынын маалыматына караганда, ал 22 ноябрда кан басымы көтөрүлүп, Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасы мамлекеттик мекемесине жеткирилген. Состояние тяжелое в настоящий момент, остается тяжелым. Вопрос на контроле. Учурда абалы оор бойдон калууда. Баары өлкө башы жана өкмөттүн көзөмөл алдында. Бир аз мурун саламаттыкты сактоо министринин орун басарынын катышуусунда консилиум болуп өттү. Мындан ары дарылоо суроолору талкууланды. Дарыгерлер бардык күчүн жумшап жатат. Биз алдыда маалыматтар менен коомчулукка бөлүшүп турабыз. Откорректирована дальнейшая. Дарыгерлер Болот Шамшиевди кат көзөмөл алдында экенин баса белгилешти. 19 декабрда бүгүнкү дарыгерлердин курамы кайрадан консилиумга чогулушат. Келген күндөн баштап пациенттин абалы оор. Ортолук убакта бир улучшение болду эле, жакшы болду эле. Но кайра 12 декабрдан баштап бир аз анализдеринде өзгөрүү болуп, кайрадан бүгүн ошон үчүн чоң консилиум жасадык. Консилиумда кошумча дагы обследованияларды жаздык, лечениясында бир аз өзгөртүү киргиздик. Экинчи консилиум ушул күнү 19 декабрда пландап атабыз. В ходе консилиума немножко Кошумчалай кетчү нерсе, күн сайын Болот Шамшиевдин абалы тууралуу отчет берип жатабыз. Консилиумдун алкагында дарылоо процесси бир аз өзгөртүлдү. Кошумча изилдөөлөрдү өтүшү мүмкүн. в конце этой недели еще раз будет у нас консилиум. Повторно. Белгилей кетсек, Болот Шамшиев учурда 79 жашта.